Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Бишкекте жолдун ортосунда мушташкан айдоочулардын видеосу тарады. Интернет желесинде Бишкекте жолдун ортосунда эрежесиз уруш уюштургандардын видеосу тарады. Анда эки айдоочу жол талашып, пикир келишпестик бири-бирине кол көтөрүү менен жыйынтыкталды. Башка жырандар аларды арачалап, мушташты токтотушту. Ак Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа карама-каршы тилкеге чыкканда, алдынан сары ошоно эле үлгүдөгү унаа чыгып, жол бербей койгондугун күбөлөр билдирди. Тилкеден качпай койгон айдоочу сабалганы да кошумчаланды. Эки ыр-угулдун бул жорогу боюнча азырынча расмий маалымат бериле элек. Булак супер кежи. Чагымчылдарга азгырылбагыла. Орунбеков Кытайлар басып кетти дегендерге жооп берди. Кечээ 15 ноябрда Чүй облусунун Константиновка айылынын жанында мушташ катталган. Бул арада кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталып, милиция кармалгандарды убактылуу жайга киргизди. Ал эми коомчулукта окуяга тиешеси барлар кытайлык жарандар экендигин айтылып, нааразычылыгын жаратты. Бул жагдай боюнча бүгүн 16 ноябрда президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Баракчасында билдирүү калтырып, чагымчылдар жеке кызыкчылыгын пайдаланып жаткандыгын айтууда. Мына ушул окуяны чагымчылдар жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кокой Кытай каптап кетти, мына бизди уруп сабап баштады деп улут аралык кастык жараткан пикирлерди таратып жатышат. Эми адам бар жерде уруш талаш боло берет экен. Адамдын табияты ошол. Ал улутка же расага карабайт. Мисалы биздин 1,5 миллиондон ашык кыргызстандык жарандарыбыз деле башка өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Биздеги кытайлар сыяктуу. Алар деле кээде урушуп, жаңжалаша кеткен окуяларга туш болушат. Андыктан чагымчылдарга азгырылбагыла. Эми кытайлар басып кетти дегендерге жооп: ооба, бизде курулуш иштери көп жүрүп жатат. Жумушчулар тартыш. Ошого байланыштуу Кытайдан убактылуу келип иштегендер бар. Дагы бир негизгиси, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталган. Ал багытта дагы Кытай жумушчулары иштеп жүрүшөт. Себеби Кытай технологиясы менен жүргүзүлгөн курулуштарга Кытай адистери тартылууда деп билдирди Орунбеков. Маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Кытай жарандары үчүн виза режими бар экендигин кабарлап, Тышкы иштер министрлиги билдиргендей эле, алар визасы бүткөндө чыгып кетишерин баса белгиледи. Ошондой эле окуяны ашыра жазып, чагымчыл кылып жаткандар өлкөгө өнүгүү жана тынчтык каалабагандар экендигин кошумчалады.
Мыйзам иштейт, ким экенине карабай, жарандыгына карабай, Кыргызстандын мыйзамын бузса, ал тиешелүү жазасын алат. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бүтсө, мамлекетибиз жылына $500 миллион ашык кирешелерди табат. Бул кумтөрдүн кирешеси менен бирдей эле болуп калат. Алтынды казсаң түгөнөт, ал эми темир жолдун келечеги түбөлүк, кирешеси дагы түбөлүк. Эң башкысы тупик өлкө болбой, дүйнөгө, деңиз жолдоруна чыгабыз. Азыр дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүктөрүбүз унаа жол аркылуу көз карандыбыз. Андыктан чагымчылдык кылып, Кыргызстан темир жолун курбай калса, тупикте жашап, көз каранды эле болуп отура берсе деген күчтөрдүн чырагына май тамызбай, кенен ойлонуп, келечекти карайлы туугандар деп жыйынтыктады ал өз билдирүүсүн. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Ташкентте болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан ары да чыңдоо маселелери, анын ичинде саясий диалогду өнүктүрүү, соода-экономикалык алакаларды, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы ишеним жана ынак коңшулук мамилелерди бекемдеген маданий-гуманитардык байланыштарды кеңейтүү талкууланды. Тараптар туруктуу өнүгүүнү жана аймактык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн күч-аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн белгилеп, эки жана көп жактуу форматта да өз ара мамилелерди мындан ары да өнүктүрүүгө жана чыңдоого даяр экендиктерин билдиришти. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевке кыргыз тилине которулган «Жаңы Өзбекстан. Шавкат Мирзиёевдин жолу» аттуу китепти тапшырды. Садыр Жапаров Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусунда эмне деди? Бүгүн президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында Ташкент шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусуна катышып сөз сүйлөдү. Иш-чарага Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Өлкө башчыбыз өз сөзүндө Азербайжан Республикасынын консультативдик жолугушуулар форматында толук кандуу мүчө катары кошулушун колдоп, боордош Азербайжандын катышуусу аймакта кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишенимин билдирди. Мамлекет башчысы аймактын алдында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жаткандоордо өз ара ишеним жана биримдик духун сактоо мурдагыдан да маанилүү экенин белгиледи. Садыр Жапаров буга байланыштуу аймактын мамлекеттеринин позицияларды координациялап, Борбор Азия плюс форматындагы аянтчаларда бирдиктүү фронт менен, атап айтканда башка мамлекеттер менен болгон саммиттердин алдында тышкы саясий ведомстволордун консультацияларын уюштуруу аркылуу чыгуусун сунуштады. Экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыкты чыңдоо контекстинде президент соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты сапаттуу өркүндөтүү жалпы негизги милдет болуп саналарын белгиледи. Өткөн жылы Кыргызстанга Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген түз инвестициялардын көлөмү мурунку жылга салыштырмалуу 15%га өсүп, 135 миллион АКШ долларын түздү. Жалпысынан акыркы 3 жылда Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон товар жүргүртүүсү 28%га көбөйдү. Үстүздөгү жылдын январь-август айларында Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон товар жүргүртүүсү 1 миллиард 700 миллион АКШ долларын түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 14%га көбөйдү, деди мамлекет башчысы. Чыныгы интеграцияны андан ары тереңдетүү үчүн ал 3 негизги кадамга көңүл бурууну сунуштады. Биринчиси, өз ара соодадагы тоскоолдуктарды активдүү жоюу, стандарттарды жана техникалык регламенттерди шайкеш келтирүү. Экинчиси, чийки зат моделинен алыстап, кайра иштетүүчү өнөр жайды жана жаңы индустриалдык кластерлерди түзүү менен конкреттүү биргелешкен өндүрүштүк чынжырларды өнүктүрүү. Үчүнчүсү, санариптештирүүнү электрондук коммерциядан баштап маалымат алмашуу жана кибер коопсуздукту чыңдоо үчүн трансчек аралык платформаларды түзүүгө чейин өсүштүн катализатору катары колдонуу. Садыр Жапаров транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү маселелерине токтолуп, аймакта жаңы транспорттук артерия түзүлүп жатканын белгиледи.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан стратегиялык маанилүү темир жолунун курулушу жөн гана байланыштырбастан өлкөлөрүбүзгө Азиянын жана Европанын эң ири базарларына эң кыска жолду ачуу менен логистиканы өзгөртөт. Бул контекстте Зангезур коридорун куруу долбоору Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун логикалык жана стратегиялык уландысы катары каралууда. Транспорт тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында бажы маалыматтарын алмашуу жана уруксат берүүчү документтерди бирдиктүү терезе принциби боюнча тариздөө үчүн Санарип транзиттик коридор бириктүүлүктүү электрондук платформасын иштеп чыгууну ишке киргизүүнү сунуштайм, деди президент. Президент Кыргызстан өз ара пайдалуу, анын ичинде КИС курууну камтыган долбоорлорду ишке ашырууга ачык экенин билдирип, Борбор Азиянын жалпы ресурстук потенциалын натыйжалуу пайдаланууну негизги багыт деп эсептей турганын белгиледи. Мамлекет башчысы туризмдин экономиканын маанилүү сектору жана Борбор Азия элдерин жакындаштыруунун куралы катары маанисин баса белгилеп, өз ара сапарлардын байкаларлык өсүшүн ырастады. Ал маданий гуманитардык кызматташтыктын туруктуу өнүгүп жатканын белгилеп, келерки жылы Кыргызстан 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөрүн билдирип, кесиптештерин жана аймак өлкөлөрүнүн спорт делегацияларын бул эл аралык иш-чарага катышууга чакырды. Биргелешкен эрк жана тынымсыз эмгек менен биз Борбор Азияны саясий ишеним, конкреттүү экономикалык натыйжалар жана руханий биримдик менен бекемделген ийгиликтүү аймактык өз ара аракеттенүүнүн эталонуна айландыра алабыз, деди өлкө башчысы. Соңунда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын натыйжалуу төрагалыгын белгилеп, Түркмөнстанга ийгиликтерди каалап, Кыргызстан бардык жетишилген макулдашууларды жээрдүү колдоого жана илгерилетүүгө даяр экенин баса белгиледи. Булак Супер KG.